Спортчулардын ийгилигинин артуу менен кыргыз даңкы аламга угулуп, туубуз желбиреп, гимн жаңырды. Оюнга катышууга келген 102 өлкөнүн спортчулары жалпы ордуларынан туруп, 4-дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун жаратуучусу катары Кыргызстанга таазим этип, колдорун көкөрүгө коюп, кыргыз гимнин коштоп ырдап турушту. Буга чейинки айлампаларда маалым болгондой, көкпар менен көкбөрү оюндарында бардыгы болуп 4 команда чыккан болсо, арасынан тандалып отуруп, Кыргызстан менен Казакстандын командалары финалдык беттешке катышмай болгон. Айта кетүүчү жагдай, Кыргызстандан 2 оюнга 2 бөлөк команда келген. Казактардын көкпар оюну менен Кыргызстандын көкбөрү оюну дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын акыркы күнүнө туш келип, финалдык беттешүүсү өтүп жатат. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жерде азыр Кыргызстан менен Казакстандын командалары беттешүүдө. Ал эми Кыргызстандын дагы, Казакстандын дагы аттары убагында Түркияга алынып келүүгө мүмкүнчүлүк болбой калгандыктан, бул эки мамлекеттин командаларынын тең даярдыгын бирдей деп айтууга болот. Беттештин алгачкы айлампаларында эки команда бирдей 3 упайга ээ болсо, чечүүчү бөлүктө Казакстан 1 упай менен алдыга чыгып жеңүүчү болду. Арадан 1 саат өтпөй, кайрадан көкбөрү боюнча таймаш башталды. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстандын эл аралык ири долбоору болгондуктан, спортчулардан сырткары жөнөкөй жарандардан дагы атайын оюндарды көрүү үчүн келгендердин саны көп. Өзгөчө улуттун сыймыгы болгон көкбөрүнүн сүрөөнчүлөрү колдоруна кыргыз туусун көтөрүп, өзгөчө эмоция менен спортчуларыбызга дем берип турушту. Оюн өтө жакшы болуп атат. Мына башка команда менен Өзбекстан менен ойноду, Түркмөнстан менен ойноду. Оюндар өтө жакшы болуп атат. Эми биздин балдар сразу эле бардын жеңип койсо, мүмкүнчүлүк бар эле, бирок ошолорго жардам берип, олорго таштатып, анча-мынча таштатып жардам берип атат. Кыргыздын балдары жакшы ойноп атат, бирок жакшы ойносо деле ат кубалап жетпесе, ат тозалбаса болбол, эмне кылат аттын үстүндө болбогондо. Ошон үчүн ат маанилүү болуп атат. Биздин балдар аябай күчтүү, мыкты. Биздин жигиттер шамбагай аттары да жакшы эми. Бирок ана Кыргызстандагы аттар келгенде иш башка болот эле эми. Буга чейин көкбөрү көчмөндөр оюндарын программасына кирбей калып, көрсөтмө иретинде гана ойнолор айтылып, кыргыз көкбөрүчүлөрүнүн арасында нааразычылыкты жараткан. Көчмөндөр оюндарынын уюштуруу комитети чоң талкуудан кийин кыргыздардын көкбөрү оюну дагы казактардын көкпар оюну боюнча дагы өз-өзүнчө мелдештер өткөрүлмөй болуп чечилген. Бизден эч кандай кемчилик жок. Көкпардан байге коюшуптур Турция тарап. Көкбөрүгө коюлган эмес. Ал байге маселесин дагы бүгүнкү күндө чечтик. Көкпарда канча байге коюлуп атса, көкбөрүдө да ошончо байге коюлду. Медалдарын да жасаттык. Бүгүнкү күндө балдардын дагы настроениясы жакшы, ойдогудай. Буга чейин кайсы гана мамлекеттин командасы болбосун, алдыга эч кимди чыгарбаган кыргыз көкбөрүүчүлөрү бул иреттеги алгырлыгын тастыктап беришти. Оюн башталары менен эле 5-0 эсебинде 2 таймды жыйынтыктап, акыры 3-чү таймда казактардын оюн талаасына чыкпай коюусуна өбөлгө болушту. Ат жок деген шылтоо менен казак командасы артка чегинип, жыйынтыгында кыргыз көкбөрүүчүлөрү кайрадан кыргыз туусун Түркияда желбиретти. Айжан Омолдошова, Рыскелди Көкүлбеков, Алато, 24, Түркия, Изник.